эчке калган жок. Апам ушул жакта жашачу. Кырада. Могу жерде картошка. Погрептер бар эле. Үйүт сакталган эмелер бар. Табият кырсыгы адам өмүрүнө зыян алып келбегени менен үйсүз жайсыз ачык асман алдында күнүмдүк жашоо нугунан карбаластап калган жарандарыбызды көргөндө үстүңдөгү кемселиңди чечип бергенен да кайра тартпайсың. Эр жигиттин эрдиги эл башына иш түшкөндө бир билинет демекчи, калк кайгысын бөлүшүп колдон келген жардамдарын бергендер да жок эмес. Айта кетсек, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадымаров партия жааматы менен бирдикте Жалал-Абад областында иш сапары менен жүргөн жеринен Баткен областына барып, табигый кырсыктан жапа чеккен тургундар менен жолугуп кайтышты. Жалпы жөнүнөн 1,5 миллион сомдук жардам алып келип отурабыз. Биз ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Мына ушул каражаттын бардыгы ушул биздин Нарын, Ысык көл, Талас, Бишкек, Чүй областтык ушул партиянын кызматкерлери, партиянын мүчөлөрү мына ушул Баткен жергесинде, Лейлекте, Сүлүктүдө болгон ушундай кырсыкта биз биргейбиз деген. Биз биргейбиз. Жамандыкты биримдикте жеңебиз деген. Ошол жерде көңүлү чөгүп турган биздин жердештерибизге, биздин туугандарыбызга ушул көмөктү аз да болсо көбүрөөк көрүп алсын дегендей кылып, азыр эми өзүңүздөр билесиздер, 1 тонна жүктү Бишкектен тартып келүү не деген азап? Эң мурталуу. Өтө кыйынчылык. Эң мурталуу. Ким колдобойт? Мына ошол жүктөрдүн бардыгын эми Кудай буйруп ушул тойлорго, жакшылыктарга алып келсек жарашмак. Эми жараткандын маңдайга жазып койгонунан эч ким тутула албайт. Мына ошол биринчилерден болуп жеткенге аракет кылганыбыз дагы ушул. Түндөп жол жүргөнүбүз дагы ушул. Бишкектен Сүлүктүгө чейин жетип келиптир. Кече эрте менен таңертең Бишкектен чыгышып, эртеси күнү 1 суткадан кийин Сүлүктүгө жетип калыптыр деген дагы бул да чоң жумуш. Мына ушуну сиздер аз болсо көптөй көрүп алып койсоңуздар. Биз муну биринчи кезекте көкүрөк кагып, же болбосо жанакы массалык маалымат каражаттарына берүү үчүн эмес. Биз дайыма айтып келебиз. Соопчулук жасаган болсо, элге журтка көкүрөк какпай, тынч барып жасап коюш керек соопчулук. Кандай дейсиздер? Мына ошол соопчулук иретинде келип отурабыз. Биринчиден, экинчиден сөзсүз түрдө биздин урааныбыз барбы? Биз биргейбиз деген. Ар кандай учурда биргейбиз деген. Эл мүддөсүнө ар дайым көңүл кош карабаган партия лидерин мындайча тосуп алып жатышты. Saat 5 saatin aralığında geldim. Konaklarım вообще. Ayaktan geldim bana öyle. Мен ушул саясий кеңештин аймактар боюнча иштеген адам катары таластыктардын атынан, чүйлүктөрдүн, бишкектердин атынан сиздерге салам айталы. Ушул аз да болсо көптөй көрүп, ушул жардамды кабыл алып коюңуздар. Мындан кийин бир мындай кырсык болбосун. Жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Коомчулук билип айтабызбы, билбей айтабызбы, Айтор Адахан Мадымаровдун бул кадамын ар кандай төлгө тартканыбыз менен чындык деп чыркыраган бул инсандын эл ишенимин, элге көргөн камкордугун оозуна жетпегендер оң солго бурмалоого алсы болуп калды көрүнөт. Көңүлдөрү уйгутуугу, көмөкөйүн жокчулук муунтуп жабырланган жарандарыбыз Адахан Мадымаровду көргөндө үмүт оту жангандай баарлашты. Вообще жақсы адамды. Мына қараңыз бешашар қатышсылды. Шунчалык калдык дагы. Бетте эң ыйыга. Шундай көтөрүлгөн да. Ушундай урунда келген жогорттан. Ким барган сайын Дагы эми көптөгөн беттен өткөн адамдардын арбактары колдоп шунчалык үйүбүз калды. Иштери өзүбүз аман калдык основнойчу. Бетте Исхак Разаков менен иштеген коомдук ишмер адамдар өткөн. Ынтымак бар жерде рыскыл элдин уучу кур эмес. Бул кыйынчылыктарда өтөт. Баары жакшы болот деген жылы сөздөрүн айтып, эл менен жолугушуп, партия тарабынан берилген жардамын тапшырып, Адахан Мадымаров сапар тартты. İşlerinizlerge ravuz bergen basın. Allah'tan nime maksatınızlar olsa Allah nasip et.